Бишкектеги Туңгуч кичи районуна жакын жердеги Анарбак жаңы конушунун тургундары жер маселеси боюнча Назар Ньюс маалымат агенттигине кайрылышты. Тургундар мыйзамсыз жер сатып жүргөн шылуундарга алданып, сатып алган үйлөрүнөн жана жерлеринен ажыраганы турушат. Анарбак жаңы конушунун тургундарынын айтымында бул маселе 2 жылдан бери уланып келет. Жана алар какпаган эшик кайрылбаган тийиштүү орган калган эмес. Колунда бардык документтер туруп, үйүн жерин тартырып жиберебизби деген тургундар жардам сурап президент Садыр Жапаровго кайрылышты. 2018 жылы ошо жаңы коңуш башталганда ошо жерде Анарматова, Тайгожоева, Мендеголова, Кыдыралиевдер, Жунушова дегендер баштап ошо жерлердин ээлерин, жердин ээлерин доверенность алып, ошолордун жерлерин, үлүш жерлерин бөлүшүп ошо жерге коңуш башталганда. Анан ошо коңуш барып бүтүп трансформация кетебиз деп аткан маалда тиги 1 апрелде 23 жылы амнистиянын президенттер бийит эткен маалда тиги Калдыбаева Диля 5 гектар 15 сотканын жердин ээси бияка элдерге бербейм дейт. Эмне себепке бербейсиң дейт. Мен ал жерди саткан эмесмин дейт. Кандайча сен саткан эмессиң? Сен 3 жолу доверенность берип атпайсыңбы? Бияка сата берсеңер болот, өткөзсөңөр болот, купля-продажа оформить этип берсеңер болот. Эмне кылсаңар ошону кылсаңар болот деп доверенность 3 жолу жазып берип атат. 18 жылы жазып берип атат, 20 жылы жазып берип атат, 22 жылы жазып берип атат. Трансформация кылып баарын телейбиз деп Тайгожоева жазат, Мендеголова жазат, Анарматова жазат. В общем, каалаган кишилерге жаза берет да. Анан ошо кишилер, например, бул киши деле Тайгожоева Роскөлдөн алган, бул киши да Тайгожоева Роскөлдөн алган. Биякта дагы көп кишилер биякта 2 киши 2 участка алган Тайгожоевадан алган немелери бар. Анан ошол жерде 60 киши Тайгожоева Роскөлдөн алгандары бар да. Тайгожоева Роскөл жүрөгүнөн приступ берип, жүрөгү жарылып каза болуп калат 22 жылы. Анан бул баарын баягы Калдыбаева вообще бул жерге 18 жылдан бери 1 жолу басып келбеген Калдыбаева Дилбара 5 жылдан кийин келип туруп, баягы бул жерлер уже осваиваться этип шаар болуп калды да, населенный пункт болуп калды. Комиссия өтүп кетти, трансформацияга кирип атышат. Анан баягы 60 кишини кубалап кеткиле. Кимге акчаны бериңер? Ошолордон сурап алгыла жерди. Бул жер меники деп кубалап баштайт. А булар деген бирөөсү Америкада иштеп, бирөөсү Россияда тиги бирөөнүн туалеттерин же орустардын кемпирлерин багып жүрүп, акча тапкан $5000, $4000 берип туруп ушу жерлерди алышканда. Ошол акчаны Дилянын колуна берген да Тайгожоева. Анан кийин жок, мен акчаны көргөн эмесмин. Докажите мага акчаны бергениңерди көрсөткүлө деп туруп, эми ошо сатып алган үчүн эмес, даже доверенность полностью жазып берип атпайбы Роскөлгөчү. 3 жолу доверенность жазып берип атат. Анарматовага да жазып берип атат. Андан тышкары айтат, тоготе турган сөз, жана Кенже Караев Жаныбек деген бир бала бар да. Ошо баланы Анарматова Бактыгүлгө алып келип туруп, ошо бала прокуратурада иштеп кеткен. Ошо бала тың, ошо бала өткөзүп берет, трансформация кылып берет деп туруп 22 жылы Кенже Караев 300 000 сом алат. 2 машина алат. Анан баягы машинанын хозяйыны Маринбек встречка жазып берет. Анарматованы да алдап, мен сенин акчаңды берем, анан минтем тигинтем деп туруп мындан встречка алат. Ошо менен встречка менен чыгып кетет Кенже Караев соттончу. Анан баягы силер сволочтор мени отургуздуңар дегендей болуп туруп, анан Анарматованын үстүнө заявление балчайта жазат. Ороз күлөп калды да. Анарматова менен Дилбара экөө эле калды бетме-бет. Ошондо бул эми Анарматованы жок кылып туруп, 60 кишилерди кубалап туруп, ошолордун ордуна башка кишилерди отургузуп атпайбы? Вот в чем проблема. Эми ошол кишилер өзүнүн көйгөйлөрүн айтсын. Мына, например, бул эже $5000 берген. Бул байке $6000 берген.
Бияктагы киши 5000ден 2 участка алган. Анан кийин ошентип тиги Калдыбаева баягы трансформация боло элек маалда бир басып келген эмес, карап да койгон эмес. Анан жана ситуация менен колдонуп атат да. Трансформацияга кетти. Анан Тайкожоева Ороскүл доверенность жазып берген аял өлүп калып атат. А по факту болсо жерлерин жер үлүштү 1 гектарды ошондо 15-20 миңден эле саткан. 15-20 миң Анар Матовадан $46,000 бир алып атат, $32,000  2 алып атат баласы. Полностью расчет кылган булар менен. А эми бул элдерди кыйнап чыккыла менин жеримен деп ушинтип ит кылып атышат да. Мына мен ошол Ороскүлдүн классташы элем. Ушул жер башталганда мага кароолчу кылып мындай эле карап кой, үстү-үстүнө бактырбасын деп ушул 2018-жылы ушу жерден участок алгам, сатып алгам. Ошо боюнча иштеп ушул күнгө чейин келдим. Ошондо Дилбар деген атын укчумун, бирок баласы жүрүшүп жердечи. Анан баягы немеде мени 22 күн каматты булар деген. Стрелканы мага буруп туруп, сен ушул мыйзамсыз жерди сен кайтаргансың, тинткенсиң, минтенсиң, сен деген машинниксиң деп мени машина кылып туруп болгон тиги сүрөтүмдү бияка чыгарып, анан ушинтип мени деген эл караган метинди жер каратып, менде эле куда сөйөктөрүм бар, менде эле бир туугандарым, классташтарым бар. Ошо биз ойлогонубуз ошо Садыр Нуркожоевке жетсе болду эле үнүбүз. Эч кимге роуду калган жок. ГУВДга жаздык, прокуратурага жазып атабыз. Эч ким ГКМга жаздык. Үнүбүз жетпей койду. Мисалы мен жалгыз аялмын. Балам өлүп калган, чоң балам, жалгыз өзүм тетиги Россиядан канча жылдан бери орустардын чиригин тазалап, көчө шыпырып, подъезд жууп иштеп, $5,000 алган жерим, үйүм жок ишенсеңер. Текшерип көрсө менин фамилиям менен эк чыкканда менин үйүм жок, жайым жок. Жалгыз бир эжемдин үйүн багып мен ошол эжемди ооруп атканын каратып, кошуна каратып, ушул жерге канча кыштан жайдан келатам. Нерв болуп, өзүм сахар болдум ушу жердин айынан. Сөзүмдүн ачыгы. Мына жер Дила деген эме тетиге эмеге Правдада кафеге чакырып, үйдө эжемди багып отурсам, чакырып мага тилга жазып берген өзү. Мен аны заставить эткен эмес, бир тыйын акча берген эмес мен. Кызылдай менин акчам ал. Мен элге окшоп болуп мошенник кылып тапкан акча эмес. Жана Жанибек деген шүмшүк, мен да Россияда жүргөм канча жыл. Ал да Россияда жүрүп мошенник болгон бала экен. Розыскада жүргөн бала экен ал. Гражданин Россия экен. Ошону бир камаса, ушуну элден бага ачылат эле. Тынчат. Диланын неберелери менен, баласы менен бүт бардыгын залогко киргизип алган ал үйүнө. Канча уш жерден канча собранияга келди Дила, көк ала болуп. Ким сабады? Тияктан барып сабайт экен, аны угабыз да. Анан ушул эки жерибизди Садыр Нуркожоевич чечип берсе, биз тим эле ушу Кудайга 9 токош жасайт элек ушул жерге. Жана Жанибек деген шүмшүктү бир камап берсе, биздин мына бала чакабыз бар. Мына канча, мына Байкуш Бактыгүл эженин боо баланы каматты. Зыяны жок адамдарды каматып атат. Ушул жерде жүрөбүз, үйү жок, жайы жок. Канчасы квартирада жүрөт. Канчасы квартирада жашайт байкуштар. Ошол квартирага төлөгөн акчасын үйүн тургуза алат эле да. Мына эми мейге мына бир жума мурун Жанибек звонит этти. Үйүң жок, жериң жок, эметтиң көчөдө түз баса албай калдың. Мен сени аңдып жүрөм. Бир күнү, короче, коюп кетет экен да мени. Менин 60-тан ашкан эжемди коркутту звонит этип. Тиешелүү органдарга кайрылсак, Аламидин роудудагы Азамат деген следователь бала бирдеме болсо мага чалгылайт, чалдым, эч ким салбайт. Участкого чалдым, эч ким салбайт. Анан бизди чакырып, Анар Матовага против заявление жазгыла десе кыйын алар. Отуруп алыпчы, а биз эмнеге жазабыз? Мисалы мен тиешем жок бул кишиге. Мен Орозгул эжеден алгам. Ал байкуш каза болуп калды, айла жок. Ушинтип бизди ушинтип айландырып атат. Кыйналдык биз. Канча жылдан бери кыйналдык. Мен Россиядан келгениме 1 жыл болду. 1 жылдан бери бутум уш жерде. Жана укук коргоо органдары, жана роудудагылар, ГУВДдагы кызматкерлер булар кызыктар да. Бул жерге жерлерди обещать эткен, анан бул жерден ичмектен акча алып, анан эме кылган да.
акча берип аларга таштап анан жерлерди обещать эткен ошолор келип кызыктар болуп бир тараптуу иш алып барып атат да, эки тараптуу элдин үнүн уккан жок. Бул жанагы Жаныбек деген баланы ушуну бир териштирип коргоо органдары бир чара көрүп берсе жакшы болот эле да. Бул жер Аламидин районуна караштуу Карачагачы айлык өкмөтүнө карайт да бул жер территория, Анарбак жаңы конушу. Бул жерде азыр элдин көйгөйү ушул болуп атат. Карапайым эл менен жердин хозяйынын ортосунда чыр болуп атат да. Хозяйыны башында доверенность жазып берип, сатып, өзүнүн баласы кошо келип сатып, ортодо дагы бир эже бар болчу. Ал эже каза болуп калган себептен андан мен акча алган жокмун деп. Анан бүт далил факт. Жердин ээси башка эле адамдарга доверенность жазып берип атат. Жок, жердин ээси бул жерде мындай болуп атат. Түшүнүктүү ушундай башына айтайын. Жердин ээси Бактыгүл Анарматова Бактыгүл деген эжеге жазып берип атат доверенность. Сатканга, Айылдын аты Анармат сатканга, алмаштырганга бүт кыскасы доверенностьта бүт укуктарды көрсөтүп жазып берип атат. Андан кийин ал убакта комиссия чыга эле, жер мунапысы чыга эле. Андан кийин өзүнүн баласы кошо жүрүп сатып атат бул жерде. Мына мен сизге карта менен көрсөтөйүн, чүнкү мындай бир сыйрада ошону алып койсоңуз. Саламатбай кармай турыңузчу. Там бул 5 гектар жер. Общий бул жерде неме 21 гектар жер бар. 21 гектар жер бар. Бул 5 гектардын картасы азырчы. Жана ызычуу болуп аткан жердин картасы. 5-15. Мына бул жерде деп турат, баласынын аты Ынтымак. Ынтымактын немелери, клиенттери отурат. Эч ким унчукпайт ага. Анан могул жерде кызыл менен белгиленип тургандардыкын тилгат жазып берди, үстүнөн кайра акча алды булардын үстүнөнчү. Эми могул жерде 106 участок бар общийчи. Эми могул жерде тилгат албаган кишилердин баардыгын бирден ровдуга чакыртып, бирден гуудуга чакыртып, көрүнгөн жакка чакыртып, коркутуп, захват кылып алдыңар деп сатып алган элдерди көргөзмө бер, болбосо Бактыгүлгө көрсөтмө бер, же болбосо Аманбекке көрсөтмө бер деп элдерди кыйнап атат да. Бул элдердин какпаган эшиги, барбаган жери калган жок, баардык жака барды. Анан бул жерде эң таң калыштуу нерсе, аны Ак үйдөн кыршабайт эткен, анан могул киши деп атат, Ак үйдөн кыршабайт этип атат депчи. Анан зам министр айтып атат, МВДны ал генерал экен да, генералдын атын булгап мен тиги кыршам, анан минтип жүрөт деп жүрөт ал мошенникчи. Өзү бир 2-3 жолу соттолгон, мошенниктер менен соттолуп туруп, Кенжегарай Жаныбек деген. Анан жанагы элдердин мына могул раматтылык жанагы Окен деген эже бүт акчаларын төлөп берген, ушул жердин акчаларын. Мына баласы өзү фамилиясын, атын коюп, колун коюп берип атат. Мына бул жерде акчасын алдым деп эметип атат. Мына бул жерде дагы Ынтымак неме кылдым деп атат, $19,000 дагы бул жерден алдым дейт. Ошо менен полный убагында бул жерлерди эмеден баалап алган. 20-25 миң доллардан гектарын алган экен да. Башында ошо эле болчу да, анан ал убагындагы акчаларды алышкан буларчы. Толук элдин акчасы да жеткен, колдорун алган. Эми буларда азыр бир участок бул жерде мындай орто эсеп менен $10,000 ары болуп атат да. $10,000 ары болуп атат. Анан булар азыр амамайке. $10,000 ары болуп атат. Анан булар баягы напсиси ойгонуп кетип, пендечилик кылып азыр элдерди эптеп коркутуп акча өндүрүш керек биринчиден, экинчиден баягы мокок мындай жоош кишилердикин алып алайын деп атат жерлерди. Ошентип бул жерден 60 участоктун тагдырын азыр чыгарып да силер кеткиле. Эми ал кимден алсаң ошого бар. Алган киши өлүп калган. Эми бизде андай кудурет же андай бир мүмкүнчүлүк жок экен, өлүп калган кишиден барып тилгат алып келе тургандай же ушундай болуп атат да. Анан бул жерде баардык акчалары кутулган, далилдери менен турат. Башында Дилбара деген, Калдыбаева Дилбара келгенде бул жерге мени тиги $30,000 аласамын деп келген да. $30,000 аласамын. Андай анын сөзү менен алып келсек да $30,000 аласамын деп келсе, мына бул картада тет жерде бир 7-8 участок пустой турат. Эгер саткан болсо бул топурак ташы менен сатыш керек да, мисалчы. Бул жерде пустой жерлер турат. Эгер $30,000 аласа болгон болсо чынында ушул жерде сатсын дагы $30,000 чыгарып алып, бул жерден чыгып өтө берсин. Калган бул жерде отуруп калган. Бизде далил ушул бар. Раматтылык ошол Окен эже жазган. Муну эч кимси жазган эмес. Бул картаны элдерди отургузган, акча бергендерди жазган. Мына бул үстүнө сатып атышат. Анан
ушул карта бар, анан ар бир адамдардын ушул отургандардын решениясы бар колундачы. Ошол менен далилденип акчасын бердик деген, акчасын бергендерди бүт жазган да грамотлык эже. Ошон үчүн азыр бул Жаныбек Кенжегараев тияка мияка таянып алып, тиги ак үйгө таянып, көк үйгө таянып, а бул робудагы милицияларды, участковыйларды алып башкача эле айдап атат да, мындай алгандачы. Эң өкүнүчтүү ошол. Бас бер деп сөгүп сагып эле ушундай адам да. Ал көрсө бул эң башында келген экен да, ошол грамотлык окен эжелер аркылуу бул бактыгүл эжелерге алып келген экен. Прокуратурада иштейт, ошол документиңерди бүтүрөт деп мунапыс чыга элек да. Мунапыс чыккандан кийин эми Жаныбекти Кенжегараев. Азыр мунапыс чыккандан кийин ал эми элдердикин, элдин рызкысын мээнет менен таап, ак эмгек мына могул болот да. Ак эмгеги менен таап сатып алган эмелерин тартып алып коюн деп. Бул байкени жөндөн жөн бул 4-чү часть менен каматып салды. Мына кечээ соттор бир аз соттордо да бирке мындай айтайынчы, мына могу жерде жана канат мыйзамдуу деп туруп могу ташты төгүп берген мына губернатор өзү мынакей деп. Биз барганбыз могу жакты жүрүп атканда, бу жак мыйзамга кирбей калды, силер кирди деди. Эми ошону мындай айткан бөрүк ал десе, белки ылдыйдактагылар жанагы Жаныбек баштагандар баш алып атат бул жердечи. Ажыдар жанагы жети баштуу Нуркожоевдун айткан ажыдары ошол ак үйдөгү, көк үйдөгү ошол жакта болуп атат окшойт менин. Анан могул Садыр Нуркожоевич айткандай, жана чындык эшикке чыккыча жалган жерди 3 айланат деген сөз бар эмеспи? Ошондой болуп атат. Бул хажайын, мына мисалы бул бизде эле мындай көйгөй болуп атпаса керек. Бул дагы башка райондордо, башка жердин көк китептин ээлери, дольщиктер мындай эме жаратып аткан. Алар башында сатышкан, акчаларын алган, жыргаган, эми барып алып менин жеримди жерчилер сатты, анан жерчилер сатып ийип акчамды алып алып жеп алып бербей атат деп атат да. Бирок эң биринчи жерчилер ошолор да. Жерди саткандар эң биринчи ошолор. Эң биринчи мошенник ошолор. Негизи мынакей Агырдо 3, Агырдо 2 мыйзамдаштырып кызыл китеп берилип атат да. Алар эмне Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн баласымы, анар башка жерден Тажикстандан көчүп келген эмес да. Булардын баары эле Кыргызстандын жарандары. Буларга да комиссия өткөн. Булар деле бүт эме үйдөй фундаменттей 800 участканы жазып бүт далилдеп бергенбиз. Ошо комиссиянын ичине өтүп кетти да, госрегистрден дагы мүчөлөр болгон, айыл өкмөтүнөн бүт адистерден, районныйдан жер адистери, акими дагы, областтан да жер адиси, акимдери да. Эми Кудай арбады, буларды жөн эле талаадан келген кишилердей болуп эле бакыштарды чырылдатып, Калдыбаева бир чырылдатат, милиция келип 2 чырылдатат, ГКМБга апарып да чырылдатат. Эми Кенжегараев каалагандай калчап атат да булардычы. Эми участковыйларды бас бери деген ким Кенжегараев? Ошол мен түшүнбөй атам да. Садыр Нуркожоевич ошондойлорго суранам, көңүл буруп коюңуз. Ушу канча 5 киши болсо да, 2 киши болсо да, 1 киши болсо да Кыргызстандын жараны. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден акыйкаттыкты суранабыз. Эгерде ушунчалык мына карапайым элдер экен бул жерде баардыгы, ушу карапайым элдердин канын ичип бүттү мына мошенник. Мошенниктердин күнү туулуп калганбы? Сиздин немелериңизди так укпай калыптыр. Сиздин чыгарган мыйзамдарыңыз только кагаз жүзүндө, ооз жүзүңүздө барып калган окшойт. Урматтуу Нуркожоев, мен бир турган сиңдим бир эмес 2 жолу камалды. Мен ушунун акыйкаттыгын чечиш үчүн до конца барып атам. Мына сизге бардым. Сизге барсам да 1 айдайым кире албайсыңар деп койду. Бир министерствого жоопту, ага заявление жаздым. Ал деле жооп бербей атат. Гоодугунун баардыгын кыдырып бүттүм, уже Зулушевка чейин бардым. Эми каяка кайрылам мен? Урматтуу Ташиев, сиздин эң мен сыйлап, апаларды сыйлаган адамыңыз мен Батыр энемин. Сиз мени дагы угуп коюңуз, сизге да кайрыламын. Урматтуу Камчыбек Ташиевич, сиз ушул жерде акыйкатты чечип бербесеңиз болбой калды. Bunun kırsaları mошенниктен günü tuğulup, bas bir dese, sileri dağı çurkap kele turğanға жетip kalgan okşaydı, bu kıyım bolup kalıptır. Ama men kırşavat etkenler mınalar var da götörüp жүрөт. Özünün dalil faktıları var, kayırda oturup, kayırda içkenlerin. Bulardın nemesi günü tuğulup, beçeralardın günü tuğulbay, görgө kire turğan vakit kelip kaldı bu. Silerдің мыйзамыңар иштесин. Сен Камчыбек Ташиев менен Нуркожоевич эле иштеп атат окшойт, калгандары бири-бирине түртүп калыптыр.
Мен бармаған көбүдүн калганда Октябрьскийге бардым, Свердловскийге бардым, экинчи Сум деген ошол жерде бир көбүдүңөр бар экен, а жерге бардым. Бүт бардык заявление жаздырат дагы эч кандай результат жок. Кагаз келет, мага кагаздын кереги жок. Мага результат керек, иштеш керек. Бир эле силер иштеп атасыңар, айланып кеткен, силердин өмүрүңөр узун болсун. Дайыма жакшылыктарды, жаман көргөн, жаман сөздөрдөн Кудай силерди сактасын Аллахым. Шуну жардам берип, чечип бергениңизди суранамын. Менин сиңдим мошенник болсо, 11 адам үй бүлөгө, ар кандай акыбалдагы жашагандарга бекеринен чек берди. Дилемне мына мошенник берип атабы? Берген жок. Ушуну акыйкатын чечип бериң, сизден өтө суранам мен. Менин бир тууганым, биз 13 элек 4-өбүз кал, булардын жамандыгын көрө албайм мен башка. Силерден суранам мен, жардам бергиле. Садыр Нуркожоевич бизге ошо элдин атынан ушунча жер берди, ушу бактылуу силтиде 2 жолу кабап атты. Мен биринчи группа инвалидмин. Ушу эл журтка тынччылык берсинчи. Ушу элдин тагдырын чечип аткандан кийин ушуга эмне үчүн каматат? Иштеп аткан кишини каматып эметет. Силерден бир акыйкат сурайм. Ушу жерибизди чечип, жакшынакай тынччылык менен жашайлычы. Ташиев дагы ушу бизге жардам бергилечи, ушу эл карапайым элдерге, бизге мына группа, биринчи группа инвалидтерге бекер жер берди. Ушулар эптеп салып атабыз. Ушу эл журтка тынччылык берип, токчулук болуп, иш кылып, силерден суранам, акыйкатты теңдеп туруп чечип бергиле, же өзүңөр келип көрүп кеткилечи ушу жерди. Мен сизден бир мерте суранам. Мен Мукамбетова Сайрагүл 2019 жылы Мендейкулова ОКНЖден 4 соток участок алганмын. Участоктун номеру 282. Алардын акчасын ошо ОКНЖге бергем. Ошо жердин ээси Ынтымак деген бала экөөнө бергемин, рассрочка кылып алган. Ал акчаны биз кантип таптык? Кызым 9 жыл Россияда иштеп, орустардын мусорун уборка кылып жүрүп, ошентип иштеп тапкан акчалар болчу. Ошентип алып фундаментти куюп, сесма поездга чейин куйгандан кийин кайдагы бир Дилбара менен Жаныбек деген бир жан алгычтар чыгып алып, биздин участокко келип, стенаңарды түрттүрөм, бул биздин жер, силер мыйзамсыз басып алдыңар деп ушинтип бизди деген кубалады. Ал жанагы Жангараев Жаныбек деген бала мен үйүмдү тегеренип, Кенже Караев Жаныбек үйүмдү тегеренип машина менен мени коркутуп үркүтүүгө алды. Телефонума WhatsApp'ка голосовой кетирип, мен силерди каматам деп мени коркутууга келди. Анан робудуга чакыртты мени, каматам деп. Мен да бала чакам менен бардым. Бул Жаныбек деген бала бизди эмнеге ушинтип коркутат? Биз ал акчаны өзүбүздүн эмгегибиз менен тапкан жерге алганбыз. Бул жер ээсимин дейт. Бул жер ээси эмес, бул Ынтымак деген бала болчу жер ээси. Мен ошорекиге бергем акчаны. 4 сотук жердин акчасын ошореки Ынтымакка бергем. Энеси Дийла. Ошентип биздин куюлуп сесма поездга чейин куюлуп калган үйүбүздүн ушул бала ушул түрттүртөм деп атат. Бул эмне кылганына түрттүртөт экен? Мыйзамсыз басып алгансыңар дейт. Бул экинчи документти жасап алып, бизди ушул жерде жашап аткан элдерди коркутуп үркүтүүгө алып атат. Каматып атат, милицияларды жөнөлөтүгү улам бирөөнү сатып келип акчасын төлөп ушул жака каптатып коет милицияларды дагы. Ушу кыймылдаган элди сүйрөп барып машинага салып каматып ушинтип атат. Садыр Нуркожоев морекил ушу Жаныбек деген мошенникти ушуну бизге кыйнап аткан элге биздин астыбызга алып келип ушуну дагы жазалап бериңизди суранабыз. Мыйзам түрүндө жазалап бериңизди суранам. Ушул Анарбак конушунда жашап аткан элдерге
тынччылык бербейт. 2 жылдан бери ушинтип жүрөт да. Милицияларды сатып алып келип, аларга акчасын төлөп берип, уш жерде ары бери кыбырап, эл стройка кылса ошолорду карматып, каматып ушинтип жүрөт бул бала. Ушул экинчи документтү жасап алып, ушинтип тиги элдердин үстүнөн участоктарды сатып атат. Урматтуу Садыр Нурбожоевич Камчыбек Ташевич, менин кайрылуу себеби мен ушул жерде мени жүктөп, менин туугандарым, менин абысындарымга, мен ушул жерде биринчи ушул Калдыбаева Дилядан баласы менен Орозбүбү үчөөбүз баштаганбыз. 22-жылы Калдыбаева Диля келип, мына Жаныбек эко. Мурун баласы келчү. Эми азыр өзү келип, ушинтип бизди кыйнап атат. Мени $24,000 алып качып кетти деп, мени 40 күнгө каматып атат СИЗОго. Ушул жердичи, бул мага ген доверенность берген, сатканга эмне кылсаң ошо кыл депчи. Биз менен ошо эле жүргөн, баарын саттырыпчы. Анан муну далилдей албай, кайра менен кечирим сурашып, анан мен де өзүм чоң эле аял батыраак документтерибиз бүтсүн деп, мынакей бул мага тосмо жазып берип атат. Тосмо арыздан кийин мен дагы буга кечирип койчу, макул бири-бирибизге эме алалы деп кечирим сурап, мен дагы койчу эми 1 ай болгондон кийин элдерди кыйнабайлы, документтер кетип калсын деп жүрдүм. Андан кийин могу жерде Данчеевтердин жери бар, ошол жерге келип туруп, ГУ начальниги мени ушул жерге менин тиешем жок десем болбой апаркан болсо дагы камалды мынакей. Анан эми быйыл мына неме Чүй Аламидин районунун акими, Чүй губернаторлор келип ушул жерлер комиссияга илинди, Садыр Жапаровдун комиссиясына илинди. Силер ушул жерге баарыңар документ аласыңар, Кудай буйруса дегенге жетип биз аябай сүйүнгөнбүз. Бирок 1 айга жетпей кайра мени незаконный камалып кетти, незаконный сельхоз назначение жерди силер сатып бергенсиңер деп кайра бул Аманекосовдон камап салды мынакей. 4-чү статьяны коюп атат. Тим эле киши өлтүргөндөн 5 бетер кылыпчы. Мен буларга эмне маринаткамынбы? Мына бу жерде баары далилдери турат, бүт баары океананычы, бергенбиз, койгонбуз деген жазууларычы. Буларга закон иштебейби? Закон мага эле иштейби? Мен момундагы ошондой элдерге мен 11 кишиге бекер бердим жердичи. Мен ошолорго мына салдырып жасатып атам. А эмнеге мен маринаткамынбы? 5 жыл 5 гектар бүтмөйүнчө мен кайра камап берем 62-ге чыкканда. Мен азыр Ибескеде СИЗОго кирсем, менде сиз дагы келдиңиз деп атат. Мен өзүм деле уялып бүтмөй болдум. Мен да Кудай агыйларым, мен деле акыйкатты издеп жүрөм. Айланайын Садыр Нурбожоевич, сиз менен ушу Камчыбек Ташевич экөө эле иштейсиңер го дейм. Анан мен билбей да калдым каяка барарымдычы. Анан мен силерден суранарым акыйкатты чечип, ушуну элдерди ызылдатпай, ушуну жакшынакай кылып тизип бергиле. Барбаган жерибиз калган жок. Бири-бирине шылтоолошуу эле эчтекенин иши жок. Анан захват земли деген ушу кантип болсун? Ушу захват земли деген болобу ушундай? Муну деген кетпеди комиссияга. Анан мен кантип ушу захват земли болсун? Ыраматылык Окенеже менен Жаныбек Кенжегараев үйүмө чейин келип 50.000 сом алып кеткен 2 жолу. Андан кийин Окенеже келип ынтымак казинодон утулуп калыптыр деп анда да 50.000 сом алып кеткен. Ошентип акчанын баарын рассрочка кылып ошентип алып баарын $4.000 кылганда Ыраматылык Окенеже мага 282 номердагы участокты көргөзүп ынтымакка бөлүп беришкен болчу. Анан Орозбүбү эже каза болуп калгандан кийин эле ынтымакта 1-2 жолу көргөзүп эже баары тынч андай мындай деп жүрдү. Анан биз тамды баштап алгандан кийин жанагынтип ынтымактын энеси Дилбара Калдыбаева Жаныбек экөө чыгып алып ушинтип тиги үйүңөрдү түрттүрөбүз деп жолотпой ушинтип бизди эмеге алышты, кубалашты. Могу океана каза болуп калгандан кийин могу проспект Чүйдө Сера деген кафе бар болчу, неменин жанында, набережныйдын жанында. Ошол жерге дагы мен 2 жолу немеге 300.000 апарып бергенмин ынтымакка. Ошо утулуп калдым дегенденчи. Анан мен айтканмын, океана машина айдайт, мен машина айдай албайм, мен картайганда 2 жак бастырбачы айланайын, ай. Тототчу ушунуңду деп урушканмын. Анан бизден дагы могу менин жанымдагы кайнежемдин жерин 2 участогун сатып, Форестер машина алыптыр дагы. Анан ал Форестерди биз Найылга алып барып туруп, Субари машинага алмаштырыптыр. Ал уже көрүнүп атат, айтып атат. Анан Субари машинаны ынтымак тиги кошунасына айтып атат. Сиз келсе, бактылуу келсе айтып коюңузчу, 2 аял алып кетти деп айтып коюңузчу деп, анан жалдырап туруп ошентип айтып коюңузчу депчи. Бул баласы аябай эле немеден мындай скользкийби кандай деп коет, ушундай бала да. Анан мен ошондон бери Диля менен ушул Жаныбек экөө жүрөт, 2 жаш деп коет буларды. Ынтымакты вообще көрө элекмин. Жок да, баласы жок. Вообще жолотпой атат жакында элечи. А так баласы баланын бардыгын баласы кылган. Диля 22-жылы эле келди.